10 бөлүм. Теңирдин сымын даңктаган Сулаймандын даңкы жөнүндө уккан Шебалык падыша аял аны табышмак айтып сынаганы келди. Ал Иерусалимге өтө көп байлык менен келди. Төөлөрүнө жыпар жыттуу заттарды, көп сандаган алтындарды, асыл таштарды жүктөп алган эле. Ал Сулайманга келип, жүрөгүндөгү баардык нерсе жөнүндө аны менен сүйлөштү. Сулайман анын баардык суроолоруна жооп берди. Падыша билбеген, жооп бере албаган бир да суроо болгон жок. Шебалык падыша аял Сулаймандын акылмандуулугун жана анын курган үйүн, анын дасторконундагы тамак ашын, кулдарынын турак жайын, анын кызматчыларынын кызматын, алардын кийимдерин, анын шарап сунуучуларын, Теңирдин ибадатканасында бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды чалганын көрдү. Таң калганын жашыра албай, падышага мындай деди: өз жеримде сенин иштериң менен акылмандуулугуң жөнүндө уккандарым чындык экен. Бирок келип, өз көзүм менен көрмөйүнчө айтылган сөздөргө ишенген эмес элем. Мага жарымы да айтылбаптыр. Сен мен уккандан да акылдуу экенсиң, байлыгың мен уккандан да көп экен. Дайыма сенин алдыңда туруп, акылмандуулугуңду уккан элиң да, кызматчыларың да бактылуу. Сени Ысрайылдын тагына отургузуп, сага ырайым кылган Кудай Теңириңе даңк. Теңир Ысрайылды түбөлүктүү сүйүү менен сүйгөндүктөн, адилет жана туура сот жүргүзсүн деп сени падыша коюптур. Ал падышага 120 талант алтын, өтө көп чыпар жыттуу зат жана асыл таш белек кылды. Сулайман падышага Шебалык падыша аял тартуу кылганчалык көп чыпар жыттуу зат эч качан келген эмес. Опирден алтын ташыган Хирамдын кемеси менен Опирден өтө көп кызыл жыгач жана асыл таштарды алып келишти. Ошол кызыл жыгачтардан падыша Теңирдин ибадатканасынын, падыша сарайынын тепкичтери үчүн тосмолорду, ырчылар үчүн гуслилер менен арфаларды жасатты. Мынчалык көп кызыл жыгач буга чейин эч качан келген эмес. Мындайды ушул күнгө чейин эч ким көргөн эмес. Сулайман падыша Шебалык падыша аялга өз колу менен берген белектеринен тышкары анын каалаганынын жана сураганынын баарын берди. Анан ал кулдары менен өз жерине кайтты. Сулайманга жыл сайын келүүчү алтындын салмагы 666 алтын талант. Андан тышкары соодагерлер, көпөстөр, Аравиянын баардык падышалары, дуван башчылары ага алтын алып келип турушчу. Сулайман падыша алтынды балка менен согуп 200 чоң калкан жасады. Ар бир калканга 600 шекелден алтын кетти. Алтынды балка менен согуп 300 кичине калкан жасады. Ар бир калканга 3төн мина алтын кетти. Падыша аларды Лебанон жыгачынан курулган үйгө койду. Падыша пилдин сөөгүнүн чоң такты жасап, аны таза алтын менен каптады. Ал тактынын 6 баскычы бар эле. Тактынын артынын жогору жагы тегерек болчу. Орундугунун эки жагында чыканак койгучу бар болчу. Тактынын эки капталында 2 арстан турчу. 6 баскычтын эки жагында 12 арстан турчу. Мындай бир да падышачылыкта болгон эмес. Сулайман падышанын суусундук ичүүчү идиштеринин баардыгы алтындан, Лебанон жыгачынан курулган үйдөгү идиштердин баардыгы таза алтындан эле. Күмүштөн жасалган эч нерсе жок болчу. Анткени Сулаймандын убагында күмүш бааланчу эмес. Себеби Хирамдын кемеси менен бирге падышанын деңизде Таршыш кемеси болгон. Таршыш кемеси менен 3 жылда бир жолу алтын күмүштөр, пил сөөгү, маймылдар жана тооз куштары алып келинип турчу. Сулайман падыша байлыгы жана акылмандуулугу жагынан бүт жер жүзүндөгү падышалардан жогору эле. Кудай тарабынан берилген Сулаймандын акылмандуулугун угуш үчүн жер жүзүндөгү баардык падышалар Сулайманды көргүлөрү келген. Алар ага белек катарында алтын жана күмүш идиштерди, кийимдерди, куралдарды, жыпар жыттуу заттарды, аттарды жана качырларды жыл сайын тартуулап турушчу. Ошондой эле Сулайман майдан арабаларын жана атчан жоокерлерин көбөйттү. Анын атчан жоокерлери 12 000, майдан арабалары 1400 болду. Падыша аларды майдан арабалар үчүн курулган шаарларга жана өзү жашаган шаарга, Иерусалимге жайгаштырды. Падыша Иерусалимде күмүштү жөнөкөй таштарга теңеди. Кедир жыгачы өтө көп болгондуктан аларды ойдуңда өсүүчү тытка теңеди. Сулайман падышага аттарды Гебейден жана Мисирден алып келишчү.
Аларды Кебейден падышанын соодагерлери акчага сатып алышчу. Мисирден алып келинген бир майдан араба 600 шекел күмүш, ал эми бир ат 150 шекел күмүш турчу. Алар мунун баарын ушундай жол менен хеттик жана арамейлик падышаларга өз колдору менен жеткирип беришчү.